Эгерде жеке менен ортого даярданам десеңиздер, анда менин WhatsApp аркылуу өтүлүүчү онлайн курсума катталсаңыздар болот. Менин WhatsApp номурум 0702 300 339. Бөлчөктүү теңдемелер системасы. Бөлчөктүү теңдемелер системасын чыгаруу үчүн алгач бөлүмүндөгү сандардан кутулуп алабыз. Ал үчүн эки теңдеменин тең жалпы бөлүмгө келтиребиз. Биринчи теңдеменин жалпы бөлүмү 12 болот. 12-ни 3 бөлсө 4, 12-ни 4 бөлсө 3. Кийинки сандын бөлүмүндө 1 бар, демек ага 12ден беребиз. Экинчи теңдеменин жалпы бөлүмү 4, 4-тү 4 бөлсө 1, калгандарынын бөлүмү 1, ошондуктан аларга 4төн беребиз. Эми чыккан сандарды алымдарына көбөйтөбүз. Ошондо теңдеме төмөндөгүдөй болуп өзгөрөт. Эми системаны чыгаруу үчүн каалаган методду тандап алабыз. Мен бул системаны ордуна коюу жолу менен чыгармакчымын. Теңдемелерден каалаган теңдемени тандап алабыз. Мен экинчи теңдемени тандап алдым. Эми белгисизди тандап алабыз. Мен x'ти белгисиз деп алдым жана калгандарын белгилүү деп алабыз. Эми калгандарын теңдеменин кадамдары менен чыгарабыз. Белгилүүлөрдү бир жака, белгисиздерди бир жака топтойбуз. Ошондо x барабар -4 плюс 4y болот. Теңдемеден x'тин маанисин таап алдык. Эми бул маанини биринчи теңдемеде турган x'тин маанисине коебуз. Ошондо 4 кашанын ичинде -4 плюс 4y, башкача айтканда x'тин маанисин ушул жерге койдук, плюс 3y барабар 60. Эми калгандарын теңдемени кандай чыгарсак, ошондой кылып чыгарабыз. Эгерде видео жаккан болсо, сөзсүз түрдө класс басыңыздар жана каналга катталып коңгуроonu жандырууну унутпаңыздар. Эгерде суроолор болсо, комментарийге калтырыңыздар.